Саламатсызбы, Замир мырза, студиябызга кош келиптирсиз. Жаңы кызмат ордуңуз кут болсун десек да болот. Бүгүнкү күндө биз мусулман өлкөлөрдүн катарында болгондон кийин жаңы муфтийдин шайланышы бул жаңы ажонун келиши менен эле бирдей деп айтсак дагы болот. Анткени деген бул жаңы келген муфтийдин иш алып баруусу менен биздин өлкөнүн ыйманга, динге болгон көз караштары бир топ жакшы багыттарга өзгөрөр жөнүндө буга чейинки муфтийлер иштеп кеткенинен да байкасак болот. Сизге алгачкы бере турган сурообуз бул муфтиятта акыркы окуяларга байланыштуу бир топ ушул муфтийлердин дагы негизги муфтияттын бир аз элдин алдында кадыр баркы кеткендей өңүттүү болуп калды. Сиз мындан ары кандай иштерди алып барасыз? Ошол боюнча айтып кетсеңиз коомчулукка. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эми бул муфтилик кызматка мына келгенибизге 20 күндөй болуп атат. Эми буга чейинки нерселерге эми өткөнгө таш ыргыткан жакшы эмес. Канча муфти келип кетсе дагы эми Кудай астында кылган ишине соогун алат. Эгер туура эмес болгон болсо Кудай астында өздөрү жооп берет демекчимин. Эми бизди мындан алып кете турган ишибиз Кудайым буйрса ошо элдин башын бириктирүү ниет кылып атабыз. Аалымдардын башын бириктирип элибизге ыйман сунуу. Эми муфтият деселе муфтият багы бир экономика менен алектенген бир орган эмес. Же болбосо дагы бир башка нерсе эмес. Муну туура түшүнүшүбүз керек да. Муфтият бир гана руханий дүйнө менен, адамдардын ички сезими, адамдардын адеп акылагы менен, адамдардын кулк мүнөзү менен, адамдардын жүрөгүндөгү ыйманы менен алектене турган бир мекеме болуп эсептелинет. Бул руханий дүйнөгө байланыштуу. Ошо өзүбүздүн негизги ишибизди жакшы билишибиз керекпиз. Ар жерге барып, ар кимди туурабай, эми мындан алып кете турган нерсебиз ошо Кудайым эми жардам берсин деп Алла Тааладан суранып, мындан кийинки ишибиздин бардыгында ар бир кадамыбызда элдин ошо ыйманга келишине, адеп акылактуу болушуна, жаштардын бир билимдүү болушуна, жаштардын ыймандуу болушуна эми колдон келишинче аракетибизди кылабыз. Бир гана күчүбүздү ошо тарапка жумшайбыз. Анткени биздин негизги ишибиз ошол. Багытыңыздар ошол, Жогоруда сиз айтып кеткендей, биз экономикалык же болбосо саясий органдарга тиешелүү эмеспиз, биз дин кызматчыбыз деп айтып атпайсызбы? Бирок ага карабастан бизге келип түшкөн маалыматтар боюнча бул муфтиятка бир топ акча каражаттар түшүп турат деген нерсе бар. Бул акча каражатты кандай, кимдин көзөмөлү менен каяка жумшалат? Ушул нерсени баягы адамдар жаңылышып айтат да. Муфтиятта эч кандай бир киреше булагы жок. Муну ачыктан ачык айта алабыз, көрдүңүздөр. Бир гана нерсеси бул диний уюм. Бизде билесиздер, светтик мамлекетте жашайбыз. Диний уюм өзүн өзү багып, өзүн өзү каршылап кетиши керек. Бизде азыр муфтиятыбызда андай нерселер жок. Бирок кылсак болот эми келечегибизде. Бирок азырынча жок, киреше булак жок. Биздин гана бир гана билесиздер, мусулманчылыкта ажылык ибадат бар. Ошо жылына бизге квоталар бөлүнөт, дүйнөгө бөлүнүп берген сыяктуу. 3,5 миңден, 4 миңден, 4,5 миң, анан 5 миң, эң акыркы жылы ошо 6 миңден квота алып жүрдүк. Ошолорду уюштуруу үчүн уюштуруп берип, ошо 6 миң адамды аман эсен алып барып ажылыгын кылдырып келгендиги үчүн деп бизге ошо каражат калчу да. Ошо каражат деле адамдардын көздөрү болуп, ушундай муфтият делинип кеткен да. Ошон үчүн бул нерсени кесе айта алабыз. 2 жылдан бери мына 2-нчи жыл ажылык болбоду. Азыркы учурларда мына ошо каражатыбыздын жогунан мына 5-6 ай кетти. Эч ким бир эмгек маяна да алган жок бизде. Жаш балдарыбыз аябай ушундай кыйынчылык учурларда туруп атат. Эми Кудайым буйрса эми мындан кийин эми Кудайдын ыраазылыгы үчүн да биздики баягы маяны алыш үчүн эмес, акча тыйыныш үчүн эмес, биздин башка бир диний коом, диний уюм деген жүрөгүндө ыйманы бар адам деген нерсе биринчи Кудайдын ыраазылыгын үмүт кылып, бул пайгамбарлардын жолдору, ин ажрия илля алаллах деп бизде пайгамбарлардын сөздөрү бар. Менин сообумду бир гана Алла Таалага таштайм, Алла Таала гана берет деген ошондой ниет менен эми кадам ташташыбыз керек. Ажылык демекчи, биздин угушубузга караганда мындан ары ажылыкка баруу жолдорду, жолубуз ошолорду алып баруу кандай каражат каяка эмне болуп жумшалары жөнүндө, мындан ары туристтик фирмаларга берүү жөнүндө сөз болуп жатат да. Бул негизи туурабы же туура эмеспи? Эми 2 жылдан бери ажылыгыбыз токтоп калды. Анан мен дагы келгенде ошо өзүмдүн негизги ниетимди айтып жүрөм. Биздин диний идара баягы адамдар ыйык көрөт, чындап дин ыйык, Куран ыйык,
ошону карманган адамдарда кандай улуулук даражасы бар, ошол нерсени биз сакташыбыз керек. Анан жерде акча тайын аралашкан жерде, ал жерде эч качан бир адам таза чыкпайт да, көрдүңүздөр. Ошон үчүн бул муфтияттан ошо ажылыкты уюштурушубуз керек. Бирок аны өзүнчө борбор кылып чыгарабызбы, же болбосо туристтик фирмаларда дүйнөлүк көптөгөн мамлекеттердин жалпы эле 99% мамлекеттерде дүйнөдө ошо ажылык иштерин тур фирмалар уюштурат, туристтик фирмаларчы. Биз дагы бул нерсе бизде мыйзам менен муфтиятка бекилип калган бул нерсени. Эми азыр аалымдар кеңеши бар. Бизде эми буну жалгыз эле бир киши чечпейт да. Баардык биздин коллектив менен чечишип, ошо аалымдарыбыз менен отуруп, бул нерселерге бир келечекте кандай кылабыз, бир жетекчилерибизге кайрылып, бул мыйзамдуу түрдө башкача бир муфтияттан бөлүп чыгарганга аракетибизди кылабыз. Коомчулук иринжебей турган, ишене турган бир мекемеге айланышыбыз керек. Дагы бул ар бир келген ушул муфтийди эле бир иштеп жаткан ажууларга байланыштыруу да биз үчүн, коом үчүн бир адатка айланып баратат да. Сиз жеке Садыр Жапаров Нуркожоевич менен тааныштыгыңыз барбы, жокпу? Жок, Садыр Нуркожоевич менен эми ал кишини биздин президентибиз каратары мен тааныйм, бирок ал киши мени тааныбайт. Бизде дин, мамлекет диндин ишине аралашпайт, билесиздер. Баягы диний муфти тандалганда дагы биздер аалымдар кеңеши тандайт, андан курултай бекитет. Мына ал киши менен тааныш, ал киши мени тааныбайт азырынча. Эми баягы соцсеттерден мүмкүн көргөн чыгар деп билем, бирок мындай жеке тааныштыгыбыз жок. Бул нерсе кескин айта алабыз. Эми Кудайым буйрса, келечекте бир таанышып, биздин баары бир мамлекетибиздин жетекчиси, ал кишинин кандай багытта алып кете турган болсо, ар бир жаран баш ийгенге багы мойнундагы милдет болуп эсептейт. Биз дагы Кыргызстан жараны катары эми тааныштыгыбыз келечекте болот деп ишенемин. Бизде негизи дин кызматчыларын көбүнчө бир агымдарга же болбосо жамааттарга байланыштырып беришет. Сиздин андай жамаатка байланыштыгыңыз жокпу? Бизде ушундай жаман адат пайда болуп алды да. Ушул нерсени жоготпосок, биз ушул нерсенин үстүндө иштебесек, аны төр-түргө жүздөгөн бир жамаатка бөлүнүп, жүздөгөн урууга бөлүнүп, жүздөгөн көчө айыл бөлүнүп отуруп, уже кыргыз эли уже жетер жерине жетип бүттү. Эми динге келип да ошол нерсени жабыштырган бар. Туура бул жамаатта келгенде туура түшүнүшүбүз керек. Мисалы үчүн бизде эгемендик алгандан кийин биздин жигиттерибиздин баардыгы, улан кыздардын баардыгы дин илиминде болбосун чет мамлекеттерге чыгып окушту. Көбүнчө араб мамлекеттерде ар бир жерге барганда өзүнүн үрп адаты, салт санасы бар. Ошол жерде бир аз жугузуп алып келген, келип туруп ошол жактын методу менен кылбыйм деген ар кимде ар кандай түшүнүк бар да. Ошентсе эле жамаат деп ошентип бөлүнүп жарылууга барды. Мен жалпы кыргыз эли, бизде 90%, дээрлик 90%га жакын калкыбыздын баардыгы мусулман. Ислам динин кармашат. Баардыгына ошо муфти катары кайрылып кетерим. Ошо бөлүнүп жарылуудан бул баланча жамаат экен, түкүнчү экен дегенден алыс бололу ар бирибизчи. Анан жеке менин өзүмө келсе дагычы, мага дагы ар нерсени жабыштырышат. Азыр эми адамдын сөзү ар кандай экен, жөн эле турган адамдын душманы адам деп элечи, келип туруп эле чапташтырып түшүңдө көрбөгөн эмени жаап салган болот да. Ошон үчүн мына ачыктан ачык келгенде да 3-4 жолу интервьюда айтканмын, азыр да айтам, мен мындай бир жамаатка дейли, бир ушундай бир пикирдеги адамдарга баш отум менен кирип кеткен адам эмесмин. Муфтиятта мына мен орун басар болуп 10 жылга чукул иштедим. Ар бир жерге келгенде ар түркүн адам келет. Баардыгынын маселесин карашың керек. Ар бир жерде, ал жерде сен баланча жамаат экен, сен түкүнчө жерден келипсиң деп бөлүп кое албайсыз. Баардыгы ушундай. Ким жакшы адам болсо, бизде ушул нерсе ватаавану алал бирри ваттаква деп Куранда айткан. Силер жакшылыкта, такубалыкта бири-бириңерге жардамдашкыла. Менин карманган жолум, карманган принцибим да ошо. Ким такубалыкка үндөйт, ким жакшылыкка үндөйт, кызматташып кете беребиз. Ким жаңылышып, бир туура эмес иш кылып атканда аны тыйганга баягы колубуздан келишинче аракет кылабыз. Ошон үчүн жана жамааттарга түкүнчө экен, бакиян деп бул эмне каралоонун эле бир жолун ойлоп таап атышат да адамдар. Ошон үчүн мына түздөн түз мына ушундай экранды карап, ушунча канчалаган инсан көрүп атса, ошону карап туруп муну мен айта алам. Көрдүңүздөр, ошон үчүн
бул нерсе жөн Сизге эле тиешеси жок, адамдарга мага тиешеси жок нерсени жабышыктыргандыгы. Сиз жогоруда айткандай жүйөсүз каралоо же мазактоо же адамдын жеке аброюна шек келтирүү боюнча бизде абдан бүгүн көп нерселер болуп жатат. Ошол жүйөсүз каралоо боюнча бул Куранда кандай жазылган, ал кандай жооп бериши мүмкүн Кудайдын алдында? Бул нерселерди баягы биздин динибиздечи бир адамды жамандоо, ушактоо, буну кыргыз эли дайым эле болуп келатат. Муну биздин саясатчыларыбыз деле сүйлөп атат. Бирок мен муфти катары айтайын, көрдүңүздөр, ар бир ушу жүрөгүндө иманы бар адамгачы бирөөнү каралап жакшылыкка жетпейбиз. Биз Алла Тааланы алдап кое албайбыз. Бирөөнү душмандыңды каралап аны бир кичирейтип кое албайсың. Ушуну жакшы түшүнүшүбүз керек. Бул Курани Каримде «Вала ягтаб ба'дукум ба'да» деп Курани Каримде карасаңар бири-бирини ушактабаганга, адамдар бири-бирин ушактабаганга Алла Таала үндөйт. Ушак деген ушу адамдын чийкетин жегенге барабар. Мен сизди жок кезиңизде ушактасам, сиздин чийкетиңизди жегенге барабар экен да, көрдүңүздөр. Жөн эле бир малдын чийкетин жесе десе адамга кандай жиркеничтүү, адамдын чийкетин же деген нерсе. Куран ушуга салыштырган бул нерсени. Бул эгер ушак деген ошо кылып койгон нерсесин айтсаңыз дагы, жанагы жалган кара жабуу деген, мен ушуну айта алам, Кудайым бактысыздыктан сактасын. Бардык бактылуулук, бактысыздык да Кудайдын колунда нерсе. Билип билбей бир нерсени сүйлөбөйлү. Билип билбей бир нерсени сүйлөп, бир адамдын көңүлүн түшүрүп, бир адамдын абийирине, ар намысына кирген адамдардын акыры кандай болгонун мен көзүм менен да көргөмүн. Кудай сактасын. Ошон үчүн ар бирибиз бири-бирибиздин абийирлерибизди төкпөйлү. Кемчилиги болсо акырын барып айталы. Динибизде ошо барып акырын айтып коюу жакшы. Түздөп коюу. Артынан ушак кылуу, ушактан бетери берке каралоо деген мазактоо, адамдардын абийирин төгүү, муну менен жетпейсиң. Алла Таала сенин абийириңди төгөт. Кимди адамдын абийирин төксө, Алла Таала анын да абийирин төгөт. Пайгамбар хадисте «Ман сатара айба ахихи сатараллаху айбаху». Кимде-ким бир мусулман бир тууган кемчиликсиз адам болбойт. Бир кемчилигин көрүп туруп, Кудай үчүн кой ушуну жашырып коеюнчу деп, ошону унутуп койгон адамдын кемчилигин Алла Таала да жашырат деген. Бирөөлөргө көрсөтпөй коет деген. Ошон үчүн ар бирибиздин кемчилигибиз бар. Бирөөнүн абийирин төгүп атсак, андан 5 бетер биздин абийирибиз төгүлүп калышы мүмкүн. Кудай ачып койбасын. Ошон үчүн ар бирибиз Кудайдан корколу. Урматтуу бир туугандар, бул нерсени жүрөгүбүз менен кабыл кылып коелу. Айтканыңыз туура, анткени мүмкүн биз ошол каралоо жагы күчөп калгандыгына байланыштуу бүгүн биздин мамлекеттин жакшы өсүп өнүп кете албай атканын себептеринин бири болушу мүмкүн. Сиз дагы бир жерде айткан экенсиз, ушул мечит көрө көбүрөөк мектептин салынганы мамлекетте пайда алып келет деп. Анткени өзүңүз күбө болгондой бүгүн бизде мечиттер эсепсиз көп салынып, ал жерге барган малдар сиз жогоруда айтып кеткен туура динге гана багытталбастан башка тараптардан да билим алып жаткандары белгилүү болуп жатат. Ошон үчүн ушул мечиттен көрө мектеп салган боюнча пикириңизди айтып кетсеңиз. Жок, бул пикирди туура эмес айтышым мүмкүн. Мен антип эметкен эмесмин, антип сүйлөгөн эмесмин. Бирок кээ бир учурларда бардыгыбыз акыл менен иштейли да. Кээ бир учурларда айылдар да бар. Мечитсиз айыл болбосун. Чын. Мечитке мынтип алыс болгон нерселерде сөзсүз мечит салынсын. Бирок кээ бир жерлерде мечиттер толук болсо башка ишти кылалы. Бир жерде көп эле жерде сүйлөгөн сөздөрүм бар. Мечит толдубу? Толгондо анда башка да сооптуу ишти кылалы. Ал мектеп дагы ошо мечит салынгандай эле сооп боло турган жерлер, же болбосо бала бакча салалы. Ушул мааниде айткан жерлерим бар. Муну тастыктай алам. Кантип биз өзүбүз ушу дин тутунуп жүрүп мечит салбагыла деп айтат элек бул нерсе. Мечит толук болгон, эч мечитке муктаждык жок болуп калса, экинчи жерге башка сооптуу ишти кылалы. Эми бизде көп келет да багы жакшылык иш кылам деген адамдар бардык эле байкуштар эми мечит салгысы келе берет да, айылында. Карап турсаң айылында 2-3 мечит бар. Ошолорго айтып атабыз, бир тууганым, сен барып туруп бир бала бакча салып кой, же мектеп салып кой, же болбосо бир кичинекей бир оорукана салып бер, адамдарга суу чыгарып бер. Ошол деле ушундай сооп деп багыттаган учурларыбыз болот. Анан муну туура түшүнүшүбүз керек да. Баягы адамдардын муктаждыктары бүттүбү бир жерде. Мечитке муктаждык болсо мечит салынды. Андан кийин үстүсүнө көчө сайын эле сала бер деген кеп эмес да. Биз башка пайдалуу нерселерди кылалы адамдаргачы. Бул динибизде анында сообу бар. Аны да адамдар пайдаланат. Муну да туура түшүнөлү. Анан баягы жумурткадан кыр издеген адамдар эле бирдемесең, бул
муну салба деди, муну сал деди деп ушинтип калышат да. Андай мааниде эч убакытта сүйлөгөн эмесмин, мындайында сүйлөбөйм. Бирок ушул нерсени айтам, бардыгы мечитибиз салынсын, мектебибиз салынсын, бала бакчалар салалы, сууларды чыгаралы, алардын баары бүтсө жолдорду оңдойлу, ал да бүтсө бир жарык нерселерди кылалы, андай да таппай калсак жетим жесирге үй салып берели, колунда жокторго жардам берели, бардык сооптуу иштерди колубуздан келинче эмне нерсеге эл муктаж болуп турса ошол нерсени кылганга аракетибизди кылалы. Аракет кылганда ошондо сообу бирдей эле тээри. Кудайым буйрса, эми ал сооп эми Кудай Тааладан. Ар бир нерсенин өзүнүн сообу бар. Ал мактанып деле, адамда мактаныч болуп мени көрсө экен деп бир жакшы иш кылсаң деле анын сообун бербей коюшу мүмкүн. Бул сооп берген Кудай Тааланын колунда нерсе да. А бардык нерсе ошо кыпындай нерсе кылсаң дагы Кудай үчүн кылганда Алла Таала кабыл кылат. Дагы бир биздин мамлекет үчүн жана кошуна өлкөлөр үчүн бир олуттуу маселе бул талибандардын Тажикстанга келип орноп жатышы болуп жатат. Анткени биз жакын эле кошуна мамлекетпиз. Биздин ушу калктын арасында дагы ошолордун багытын, ошолордун үндөсүн жактаган адамдар жок деп айта албайбыз. Ошон үчүн бүгүн алардын бизге жакындап келүүсү биздин мамлекет үчүн кандай коркунучтуу турушу мүмкүн? Биздин мамлекетибизде эми Кудайга шүгүр элибиз билимдүү, баягы бардык нерсе бул билимге байланыштуу болот экен да. Ошон үчүн жалпырга кайрылышыбыз, балдарыбызды да өтө билимдүү кылышыбыз керек. Түшүнүк, элдин аң сезими көтөрүлгөндө бир жакшылыкка жетет экен. Анан Кудайга шүгүр биздин кыргыз эли, кыргызстандыктар канча улут жашаса, биз бири-бирибизге сиңишип калдык да. Негизинен түп күрүбүздөн илим билимге көңүл бурган калкпыз да. Такыр эле мындай четке каккан эмес. Ошон үчүн элибиздин көпчүлүк бөлүгү билимдүү. Андан тышкары биздин динибизде да Кудайга шүгүр канчалаган динибиз тарап элдерге жакшы маалыматтар берилет. Андан тышкары күч органдары бар. Биздин мамлекеттүүлүгүбүз бар. Кудайдан тилейли жамандыктардан. Иншалла Алла Таалам элибизди сактасын, бирок элибизде жакшы түшүнүгү бар. Баягы бир терс биздин мамлекетибизге зыян келип кала турган, элибиздин келечегине зыян келе турган нерсеге элибиз барбайт деп үмүт кылалы, Кудай Тааладан тилейли, анан элибиздин да ошол нерсеге барбайт деп ишенели. Алар менен териштире турган бизде күч органдар бар. Алар мен ойлойм ушул бизди андай абалга жеткирбейт болуш керек деп. Дагы бир суроолордун бири бул деген мектепке жолукчан келген биздин жаш өспүрүмдөр боюнча дагы бир оор суроо болуп жатат. Анткени деген алар үйдөн көргөн тарбиясы боюнча жолугун чечпей мектепке барып билим алыш керек болуп жатат да. Ал мектепке келгенде кээ бир мугалимдер алардын жолугун чечип коюшун талап кылган учурлар болуп атат. Ушул боюнча дагы бул муфтият тараптан бир кандай чара көрүлөт? Бизде мындай да, бизде ар бир кишинин баш мыйзамасында ар бир кишинин укугу бар да. Анан баягы жолукту чечип мажбурлаш мыйзамда жок нерсе экен да. Буга чейин да канча жолу талаш тартыш болуп кеткен. Ошон үчүн эми акырын эжекейлер, мисалы үчүн кичикей кыздар эми баягы туура эмес салынып, бир неме кылып алган болсо, аны оңдоп коюш керек. Аны басмарлап, аны тебелеп, же болбосо жолугун ыргытып, бул жакшы нерсе эмес да. Бул нерселерди мындай салынсын деп ата энеси менен сүйлөшүп, жакшынакай бир адам өзү ошону каалап атса, бизде мыйзамыбыз уруксат берип атат да бул нерсегечи. Ошон үчүн ошону мугалимдер да этият болсо да бул нерселергечи. Анан ар кимдин кандай кийинет, кандай басат, кандай дин тутунат, бизде баардыгына эркиндик бар да мыйзамда. Ошон үчүн бул алардын мыйзамдуу укугу деп билебиз. Анан баягы ушу үйүндө баягы диний тарбиясы болсо, өзү ошо кыз балдар мен ушу диний жашоону жактырдым деп өзүнүн көңүлү сүйүп турган адамды мынтип баягы кагып силкейип жаш балдардын көңүлүн калтырбоосун суранып кетет элем. Ошол эле учурда ошондой бир формаларын келиштирип, жакшынакай кылып, бир багыт берип койсо дейм да, аны кууп чыгып, аны мектептен чыгарып ийген бул жакшы нерсе эмес. Бул боюнча бир ушундай бир билим министрлиги аркылуу биз канча бир ирет буга чейин да кайрылдык, ошондой мектептерде түштү, ал жерлерге да кайрылдык, дагы эми түшүндүрүү иштерин кылыш керек бул үчүн. Эми Замир мырза, сөзүбүздүн аягында айтпай кетпесек болбойт. Мындан 1 жыл мурда биздин Чубак ажы
алым дүйнөдөн өтүп кетти. Ал киши көзү тирүү кезинде сиз өзүңүз да күбөсүз бир топ биздин жарандарга жакшы тарапка, динди туура түшүнүү тарапка, ыймандуулук тарапка биздин кыргыз эл үчүн чоң салымын кошуп кетти десек жаңылбайбыз. Буну кошуна өлкөлөр дагы тастыктап жатышат. Ошол кишинин аты өчпөй, ошол кишинин калтырып кеткен жанагы тасмалары биздин келечек урпактарга бере турган тарбиясы жөнүндөбү, же негизи эле ал кишинин аты өчпөй биздин келечек урпактарга бир билим берүүчү мугалим катары, диний мугалим катары калып калыш үчүн кандай иш-чаралар көрүлүп жатат же кандай пландар бар? Бул нерсеге маркум Чубак ажеке ошо 1 жыл болду. Бардыгыбыздын жүрөгүбүз канап, азыркы кезде эстеп баарыбыз көз жаш алып отурган учур. Анткени залкар аалым эле. Бул кишини биз барктабасак башка элдер барктайт. Бирок кыргыз элине рахмат. Биздин кыргызстандык жалпы элибизге, ким болбосун Кыргызстанда жашагандарга рахмат. Ал кишинин урмат сыйын учурунда ордуна койду. Эми тагдыр экен, ал киши жаш өмүрү менен өтүп кетти. Залкар аалымыбыз эле. Азыр ал кишинин жоктугу баарыбызга билинип атат. Кандай коомдук иш болбосун, ушу баш үчүн сайып берип, эл үчүн ошентип төшүн тосуп берген киши эле. Эми айла жок. Эми Кудайым буйрса эртең кечинде, ошону айтып калдыңыздар, биз Жалал Абадка чыгып атабыз. 16-сында ал кишиге жылдык 1 жыл болуп, ошо бир эскерүү Куран окуу болот. Ошол жерге чоң-чоң аалымдарыбыз барат. Ошондон кийин мына Жалал Абад шаарында бир илимий конференция уюштурулуп атат. Буга дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясы, биздин Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы, Ислам университети болуп, илимий конференция уюштурабыз. Ошол жерде аалымдарыбыз Чубак ажынын өткөн таржымалы, элге кылган эмгеги жана башка ошол жерде кеп болот. Андан кийин 17-си күнү мына Созак районунун Барпа айылында бир чоң мечит салынган. Ошол жерде биздин Кыргыздын ошо чыган жигиттери, атуулдар ошол жерге Чубак ажекебизге арнап, аалым Чубак ажы деп ал жерде мечиттин ысымдарын атап кете албайсызбы? Аалым Чубак ажы деп тиге атап атышат мечитти. Ал жерде ачылышы болот. Эми сиз айткандай ал кишинин ошо кыска бир 10 жыл, 12 жылдай элибизге кызмат кылды. Окуусун бүтүрүп келип туруп, ошо 10-12 жылдын ичинде Кыргызстанга эбегейсиз бир кызматтарды кылды бул киши. Канчалаган видео тасмалары, канчалаган сааттар, жүздөгөн сааттар азыр мына YouTube'да, соц тармактарда ушинтип адамдардын ушу жатканынан, турганынан, ичип, жеп, баскан, кыймылдаган, сүйлөгөнүнө чейин бир жооп берип чыкты бул киши. Динди башкача багытта элге түшүндүрө алды. Ушунда кыска убакытта бизде диндин ушунчалык даражага көтөрүлүшүнө сизге окшогон журналисттер, көчөдө жүргөн, базарда жүргөндөр, саясатта жүргөндөр, чоң-чоң соодагерлер, үйүндө, көчөдө үйсүз калгандардан баштап бардыгына түшүндүрдү. Диндин баркын ушунчалык көтөрүлүшүнө калган аалымдарыбыз бир тарапта болсо Чубак ажеке бир тарапта болуп, ушундай динди башкача элге суналды. Диндин маданиятын, динди сыйлоо деген нерсени ошо кыска убакытта ушундай кылган зор аалым эле. Бул кишинин сөзсүз жана соц тармактарда, мына YouTube каналында, башкада калган сабактары бул мен ойлойм ондогон жылдар, жүздөгөн жылдар келечекке баягы үлгү болот. Балдар ошону карап туруп ажырашкандардын канчасы элдешти, канчалаган аракештер арагын таштады, канчалаган мынтип туруп турмуштан безип кеткен инсандар өзүнүн жолун тапты бул нерсени. Ошон үчүн дин ушундай дарылай турган нерсе экен. Ошон үчүн бул киши өтө залкар, Алла Таала ушундай жолго пайдаланды ал киши. Кыска өмүр жашады, бирок кысканы нуска жашады бул киши. Ошон үчүн арты кайырлуу болсун. Ар бир кыргыз эстеп, Куран окуп жүрөлү, ал кишиге дуа кылалы. Кудайым арбактарын жалпы кыргыз элинен ыраазы кылсын. Алла Таала өзү ыраазы болуп, бейишинен орун берсин. Ушул өзүңүздүн алгачкы бир чоң казатка аттанып, бир чоң милдетти мойнуңузга алып, ошо кыргыз элинин, кыргыз калкынын муфтийлик кызматын аркалаардын алдында ошо биздин элибизге бир жакшы кабыл тилегиңизди айтып кетсеңиз. Биз элибизге ошо эң биринчиден ыймандуулук, андан кийин сабырдуулук тилейт элем. Элибизге ынтымакчылык, токчулук, молчулук. Кудайым элибизди кор кылбасын. Биздеги канчалаган кылымдаган кыйынчылыктардан биздин эл, Кыргызстан эли кол кармашып чыккан ачарчылык учурларда дагы. Анан анча-мынча кыйынчылык дебейли.
ар бирибиз баардыгыбыз ошо бир муштумга түйүлүп, башкаларга ушундай алтындан кымбат жерлерибизди, алтындан кымбат болгон желегибизди, алтындан кымбат болгон биздин ыйык болуп саналган баардык ошо бизге энчилүү нерселердин баардыгын баркына жетели, ошого шүгүр кылалы. Кур'ани Каримде лаин шакартум ла азиданнакум деп Алла Таала айтат. Эгер менин берген жакшылыктарыма шүгүр кылып ошону баалап барктасаңар, мен аны силерге ашырып бере берем дейт Кудай Таала. Ошон үчүн баардыгыбыздын кудурети күчтүү Кудайыбыз колдосун. Ар бирибизге ошо шүгүр кыла тургандай сезим берип, баардыгыбыздын жакшылыгыбызды Кудайым арттыра берсин. Ар бир үйдө жакшылык болсун, эч убакытта ый болбосун. Эл жерибизди Кудайым балялардан, кырсыктардан, оору сыркоолордон, ошо келишпестиктерден, сабырсыздыктан баардыгынан Кудайым сактаган болсун. Баардык кыргыз элибиз өнүгүп, келечекте бир ак жолун таап, бир жакшы бир ааламга атагы чыккан калк болушубузга Алла Таалам жардам берсин. Маегиңизге чоң рахмат, Замир мырза. Биз мындан ары дагы ушул диний тилдерди же болбосо коомчулуктун арасында дин боюнча түшүнбөстүк нерселер боюнча чакырып туралы, келип биздин эфир аркылуу эл менен тыгызыраак байланышып туруңуз. Сиздин ушул жаңы кадам таштаган ишиңизге биздин жамааттагы сизге ийгилик каалайбыз. Элибиздин эртеңкилиги жакшы болсун. Чоң рахмат баарыңыздарга. Сиздерге да ыраазычылыгыбызды билдиребиз.